Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү бери баарыңыздар үчүн пайдалуу болот деген ишеничтемин. Анткени биздин бүгүнкү коногубуз сиздерди ошондой маалыматтар менен камсыздайт. Коногубуздун аты жөнү Салкын Амираева, Motivation коррекция борборунун жетекчиси. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Мен биринчи сиз жөнүндө ушу билгендеримди айтайын, андан кийин өзүңүз сүйлөп бериң. Салкын эже ушул окуу борбору десек дагы болот. Мүмкүнчүлүгү чектелген десек өтө копул сезилип калат. Башка балдарга анча жетишип кете элек балдардын ошол мүмкүнчүлүгүн байытууга карата ошол программаларды түзүп, ошолорго жардам берип келаткан эже. Жана башынан эле айтып кое турган нерсе, бул эже чындыгында рекламага дагы муктаж эмес. Чын ниети менен ушул элдерге маалымат берейин деп келди. Себеби мен билем, бул ошол коррекция борборунда бир канча айдан бери кезек күтүп ошол жазылып жүргөндөр бар да. Ошол себептүү чын ниети менен сиздерге бүгүн маалымат берет деймин. Анан эми ошол билгендерим ошол сиз ошол окуу борборду жетектеп, өзүңүз мындайча айтканда түзүп, андан кийин ушуну иштетип келатасыз. Кудайым буюрса, жүздөгөн балдардын ушул мүмкүнчүлүгүн байытып жатасыз. Жана эми ушул билгендерим ушул экен. Эми өзүңүздөн угалы. Менин атым Салкын. Motivation борбору түзүлгөнүнө уже 5 жылдан ашты. 6-жыл кетип атат. Бизде ошол 3 филиалыбыз бар. Бишкекте 2 жерде, Ошто 1 жерде. Анан бул кесипке мен 2013-жылы келгенмин. Өзүм жөнүндө айтып кетсем, мен Улуттук университетинин психология факультетин бүткөнмүн. Өзүм психологмун. Анан университетти бүткөндөн кийин ошол жумуш издеп, жумушка кириш керек болуп, анан эми случайно эле интернеттен ушул аутизм балдарга окутканга психолог керек деп көрүп калып эле кирип барып, анан ошол жактан рука в руке деген центр болчу. Ал убакта эң биринчи ошол коррекционный центрлердин бири, аутизм боюнча өзгөчө. Вот ошол жактан иштеп, ошол жактан ошондон бери, ошо 2013-жылдан бери уже 12-13 жыл болуп калыптыр. Ушундай балдар менен иштеп келатам. Абдан жакшы, рахмат. Демек, экинчи суроодон бериштин кереги жок экен. Бул ишке келгениңиз жөнүндө айттык. Анан көбүнчө кайсы диагноздор менен сизге ошол кайрылышат? Биздин Motivation борбордун биринчи направлениясы бул основной аботерапия, андан кийин дефектолог, логопед, анан сенсорная интеграция, ЛФК, АФК сабактары бар. Анан ошол бизге основной направление аботерапия болгон үчүн бир 60-70% аутизм менен кайрылышат. Ошо рас диагнозу коюлган, же раска подозрение болуп аткан, же болбосо ошол ата-энеси растын белгилерин байкап аткандар көбүнчө ошо аботерапия деп ошого кайрылышат. Андан сырткары жөн эле ошо задержка речи болуп аткан, кичине сүйлөй албай аткан, же болбосо дене мүчөсүндө бир аз крупная моторика, мелкая моторика деп коет, ушу моторикасында бир аз өзгөчөлүктөр бар, жетишкендиктери бир аз слабый болуп аткан, мышцалары слабый болуп аткан балдар дагы келип, ошол ЛФК, АФК, сенсорная интеграция сабактарын алып келишет. Рахмат. Демек, сиздин эң башкы багытыңыз бул аутизм турбайбы? Ошол Көбүнчө. Ушул аутизм эми бул чын айтканда өтө чоң понятие экендиги белгилүү. Ушул аутизм боюнча бир аз сүйлөп берсеңиз. Аутизм негизи бул айтат оор эмес депчи, бул оор эмес. Бул ошол нервная системанын өзгөчөлүгү. То есть бала төрөлгөндө ошол аутизм менен төрөлөт. Муну төрөлүп анан 1 жашта же 2 жашта жана прививкадан кийин аутизм болуп калды деген туура эмес. Ал возможно причина ошол прививка ошол спровоцировать этип симптомдорун батыраак чыгарышы мүмкүн. Ошон үчүн ата-энелерге байкалып калат. Ушул прививкадан кийин болду окшойт депчи. Бирок на самом деле бул ошол аутизм деген акыркы исследованиялар боюнча ушул генетикага
көбүрөөк жакындаштырып атат. Ушул все-таки ошо генетический бир нарушение болот окшойт. При зачатии, может быть, какой-то бир генетикалык бир бузулуулар болуп, андан кийин анан ушундай бала төрөлөт окшойт деп. Бирок точный причинасын эч ким билбейт. Эгерде билсе, давно эле лекарство чыгарып, дарысын чыгарып уже ойлоп тапмак. Ошон үчүн аны алдын алуу дагы болбойт, толук айыктырса дагы болбойт. И, к сожалению, причинасын дагы эч ким билбейт. Ошон үчүн биз деген только улучшайм, то есть состояниясын улучшайт этип эме кылабыз да, өнүктүрөбүз. Анан негизи алсак, распространенность аутизма по всему миру алганда ошол 1%, дүйнөнүн ушу 1% ошол аутизм оорусу менен ооруйт экен. Анан бизде Кыргызстанда, к сожалению, мындай точный аныктаган жок эч ким канча бала аутизм менен ооруйт. Бирок мисалы Америкада ар бир 36 адам бул аутизм менен ошо ооруган адам болот экен да. Балдарга караганда, ошол кыздарга караганда, то есть балдарда көбүрөөк кездешет экен. Ар бир 4 аутизм менен ооруган балага бирден кыз туура келет экен. Бул дагы ошол бир нервная системанын өзгөчөлүгү, может ошо балдар көбүрөөк подвергает этишет ошол аутизмдин немесинечи, оорусуна. Ошондой информация берсем болот. Рахмат, абдан жакшы. Мен дагы эме элдерге маалымат берем да, ушул аутизм жөнүндө анча мынча айтканым бар эле. Аныктаганым боюнча жанагы Альберт Эйнштейн деген дүнүйгүлүү ушул окумушту аутизм менен жабыркаптыр да. Эми ошонун эми мотивация берүү иретинде айткам да, эми ушундай адамдар мисалы бул эмес, жана Леонардо да Винчи ушул дагы аутизм болгондо уккам да. Эми мисалы үчүн аутизм боло туруп дагы адам балким ушунчалык деңгээлге жетет. Эми албетте серик болот. Балким ата-эненин мээрими, ата-эненин сүйүүсү, жакшы бир кароосу балким ушуга алып келсе керек. Анан аутизм балдарда мен бир байкаганым, булар албетте элдер менен байланышканда кемчилиги болот, бирок кайсы бир тармак боюнча өтө ашып кетишет да. Мээсинде ушундай өзгөчөлүктөрү бар. Бул дагы жакшы. Рахмат сизге. Кезекте суроону коеюн. Мисалы үчүн сиздерге келген адамдардын баарын кабыл ала албасаңыздар керек. Ошого айтайын дегеним, кандай себептер болсо баланы кабыл ала бересиздер, кандай болсо тилекке каршы ала албай каласыздар окутканды. Негизи эси аботерапия менен алсак, биз көбүнчө ошол аботерапия аутизм балдарга аябай жакшы жардам берет. Ошол эле баягы өнүгүүсүндө кечигип аткан задержка психоречевого развития ЗПР деп коет. ЗПР балдар, ЗРР балдар, жөн эле СДВГ мындай бир аз гиперактивный болгон балдар. В принципе, ошондой балдардын баардыгын эле ала беребиз. Себеби дегенде аботерапия бул только аутизм балдарга гана деген эмес. Бул аботерапия деген бул прикладной анализ поведения деп которулат. Чечимелениши бул ошол жүрүм турумду оңдоо илими да. Жүрүм турум кимде болсо ошол адамдар менен иштей беребиз. Мисалы, ошо СДВГнын деле жүрүм турумун оңдоп, ошол диагноз ЗПР, ЗРЛер менен деле аларды деле сүйлөтүп, аларды деле түшүнүгүн чыгарып, алар менен деле логика мышлениясын, познавательный процесстерин өнүктүрүп, то есть мындай бул менен иштейбиз, бул менен иштебейбиз деген четкий неме жок. Любой эле өнүгүүсүндө кемчилиги бар балдарга аботерапия аябай жакшы жардам берет. Единственный жанагы логопедический диагноздар болот, ошол звуктарды коюп, же оозун массаж кылып, дизартрия, диспраксия деп коет. Ал жака прям логопедтер өзү ошол баланын ошол артикуляционный аппараты менен кадимкидей массаж кылып иштегенди биз билбейбиз. Аботераписттердин андай немеси жок, компетенциясы. Анан ДЦП балдар менен дагы иштебейбиз, потому что бизде ал ДЦП балдардын өзүнүн упражнениялары, өзүнүн техникалары болот. Аларды биз эме кыла албайбыз, ала албайбыз. А так башка диагноздар менен иштей беребиз. Эми бул суроо канчалык орунду билбейм, ошентсе деле барып сурап кое берейинчи. Балким бир канча ушул жылдан бери иштеп атыпсыз. Анан эми жетишилген ийгиликтер десек деле болсо керек. Балдарды мындай жакшы жакка өзгөрткөнүңүздүн бир натыйжалары жөнүндө сурагым келип атат да. Ушуга кандай жооп бере аласыз? Кандай бизде результаттар болду ушул убакыттын ичинде?
Бул ата энелердин аябай биринчи орундагы суроосу да, менин балам качан сүйлөп кетет, мен силерге келдим, силер мага бизге гарантия бересиңерби, ушунча акча төлөп атабыз, канча айдан кийин сүйлөп кетет, нормага чыгып кетет, чыгабы, күн сайын бир ондогон ушундай суроолорду алабыз. Бул мага көнүмдүк эле неме суроо. Негизи айтканда ар бирине эле ошо бирдей жооп берем, баланын уровенине жараша өзгөрүү болот. 2 айда эле сонун болуп сүйлөп кеткен балдар көп эле болгон. Анан 2 жыл келип, 3 жыл келсе дагы ушул речи чыкпаган дагы балдар болот. Бул ошол нарушениянын канчалык ооругуна жараша, нарушениянын канчалык мындай карасаң басып жүрөт, экөө тең эле ойнойт, бирок эми анын ичинде мээнин ошол канча деңгээлде жабыркашы билинбейт да сырттанчы. Анан биз көрүп, сүйлөшүп, занятия кылып, ал менен диагностика кылгандан кийин анан примерно бизге байкала баштайт. Ушул бала да бир аз оорураак экен, бул даже элементарный инструкцияларды түшүнбөйт экен, бул көзгө да жакшы карабайт экен, бул балдар байкап турат экен, сүйлөгөнү менен ким эмне кылып атат уже көзү менен билип турат экен. Ушунда батыраак ошол сүйлөп кетчүлөй деп биз уже көзүбүз 10 жылдан ашып канып калган да, уже билебиз. Анан негизи жакшы результат болгон балдар көп. Алар көп. Андай болбосо, мисалы жакшы результат жок болуп, мындай жакшы эме бере албасак, мынчалык очередь болуп, мынчалык элдер келмек эмес. Ошон үчүн бизге ошо көбүнчө за качеством, за результатом келип аткан үчүн баары жакшы. Жакшы эмелер. Абдан жакшы. Негизи сизди бүгүн мындай мактагым да келип турат да, себеби ушунчалык көп адамга үмүт берип атасыз да, канча балдар мындай ыраазы болуп, ата энелер балдарынын ушул жакшы жыйынтыктарына баары бир ошондо эле өзүңүздүн оозуңуздан бир аз уккум келди ушул жоопту. Анан эми адамдар чуудо издей беришет да, мисалы мындайча айтканда кандай десем, өтө кыйын болгон нерсени норма кылып койгулары келет да, тилекке каршы бул өтө кыйын нерсе. Ушул чуудо издегендерге эмне деп жооп берет элеңиз? То есть мисалы сизге келди, эми Кудайым жакшы жыйынтык берет, бирок кээ бир адамдарда болбойт. Дагы башка жактан бир издеп жүрө беришет го, жада калса чет өлкөлөргө барат. Ушуларга эмне дейт элеңиз? Мен аларды түшүнөм. Мен өзүм эне катары мен түшүнөм. Баарыбыз эле ошол мындай кнопканы басып койсок эле бала сүйлөп кетсе, же болбосо дарыны ичип койсо эле бала эртеси туруп алып жакшынап нормативчный болуп кетсе деп баарыбыз эле аны каалайбыз. Бирок реальность башка. Реальность деген бул мындай логикалык ой жүгүртүш керек да. Бала бул нервная система, мисалы бала деген нормада деле бир 2 жыл, 3 жыл кетет жакшы сүйлөп башташыначы. Анан кийин ошол 5 жаштагы бала, 6 жаштагы бала такыр сүйлөбөй жүрүп эле анан кантип эле бир дары ичип алып эле, же болбосо бир какой-то бир стимуляция кылып эле аппаратный. Азыр еще немени дагы жөлүндү дагы алмаштырган бир ушундай эмелер чыгып атат, атайын процедуралар, аларга дагы барып атышат. Ошентип койсо эле бала сүйлөп кетет деген андай болбойт. Возможно, алардын дагы өзүнүн исследованияларын окуган эмесмин, бирок өзүнүн какой-то бир жардамы тиер. Бирок ал просто мындай, может быть, бир аз жеңилдетет. Мисалы витаминдер, баттарды ичкенде мээнин кабыл алуусу бир аз жакшырат. Витамин, баттар бир аз ошол лецитин деп, мисалы ошол мээге майларды жазып беришет, алар эми бир аз жакшыртышы мүмкүн восприятияны, если ошол занятиялар менен чогуу алып кетсе. Бирок биз деген өзүбүз мындай түшүнүшүбүз керек да. Канча көп мээде опыт болсо, адам баласында канча опыт, силер деле английский тил, китайский тил үйрөнгөндө дары чолуу эле үйрөнүп кетпейсиз да. Аны практика, еще раз практика керек. Канча бала көп сүйлөгөнү практика болсо, ошончо батыраак сүйлөйт да. Ошон үчүн занятияны көбөйтүп, жанагылардын баарын наоборот азайтыш керек. Мээ менен ойнобош керек. Бул эми эксперимент эмес, бул деген техника эмес, жана бир жерин бурап койсоң мындай зымдан ток өтүп жакшы болуп кете турганчы. Туура айтасыз. Эми дарыгер катары сөзүңүзгө толук кошулам. Нерв системасы бузулгандан кийин калыбына келтириш мүмкүн болбой калат. Ошо сыңар эле эми өзү табиятынан, эми Кудай ушундай жараткан деп коелу. Ал нерсени ушул каалагандай кылып коюш өтө кыйын да. Ошон үчүн балким
балким Кудайдан көбүрөөк тилеш керек. Анан ушундай занятияларды көбөйтүш керек. ооба. Анан дарыгерлер менен кандайдыр бир байланышыңыздар болобу деген суроо. Биз негизи коррекциондук педагогдорбуз. Биз диагноз коюп, мындай сенин диагнозуң мындай экен, сен аутизм экенсиң, сен мындай экенсиң деп айта албайбыз. Бизге ушундай биринчи дарыгерге барбай эле келип алгандарды биз биринчи невропатологко, психиатрга жөнөтөбүз. Эгерде какой-то бир башка симптомдорду көрүп атсак, ошол может быть ортопедке, остеопаттарга жөнөтөбүз. Эми негизи комплексный терапия деген бул сөөрөмү жакшы. Ошол дарыгердин дарысы менен, витаминдери менен, занятиялары менен, анан ошол остеопаттын массаж, ушу баардыгын чогуу алып кетсе, результат дагы чындап жакшы болот. Бирок биздин өзүбүздүн центрде атайын невропатологубуз же болбосо ушундай остеопат жок. Башка жактан келип направление менен анан киришет. Рахмат, түшүндүм. Ушул балдардын мүмкүнчүлүгү толуктала элек балдардын мен билгенден эң чоң тоскоолдугу бул стим экен да. Бул башкаларга кандай түшүнөт, билгендер билет, билбегендерге да айтып койдум, башын эки жакка кылат, мисалы үчүн жада калса көз менен да стим кылат экен да. Эми бул нормада дагы бар, буттарыбызды титиретип отурган. Ушу стим экен да баланын эң чоң тоскоолдугу. Ушу сыяктуу башка дагы бир өзгөчөлүгү барбы? Биз күрөшүшүбүз керек болгон балдарда стимден башка. Стим деген бул самостимуляция деп аталат. Самостимуляция, человек сам себя стимулирует. Бул ошол стим аркылуу алар денесин мүмкүн жакшыраак сезиши мүмкүн. Бул ошол стим деген, самостимуляция деген, бул ошол сенсордук нарушениянын негизинде болот да. Мисалы, ал сенсордук нарушение деген аябай мындай распространенный, аябай неме тарап, ошол именно аутизм бар балдар боюнча балдардын арасындачы. Алар деген мисалы ошол баштарын монтип чайкап, же болбосо секирип, же болбосо нары бери чуркап, же болбосо колунун астына мындай кылып, самостимуляция кылган аркылуу өздөрүн успокаивать, өздөрүнө мындай бир жеңилдик алып, өздөрүн бир аз жакшы сезишет. Анан мисалы бизди деле окутканда деле ошол если ошол самостимулятивный поведениясы анда санда болуп турса, эчтеке деле болбойт. Ошол нервная система перегруженный болуп калганда, ошол стим аркылуу балдар өздөрүн успокаивать этет. Бирок ошол стимдердин да түрлөрү болот. Кээ бирлери өздөрүн да настолько повреждать этип, прям тиштеп салышы мүмкүн, уруп салышы мүмкүн, тытып салышы мүмкүн. Ошол бир жери рана болуп калса, аны кайра чукуй бериши мүмкүн. Ушундай ар кандай немелери болот. Бирок ошондой стимдер менен биз күрөшүшүбүз керек, аларды жоготушубуз керек, алар менен иштешибиз керек. Кээ бир стимдер ушунчалык көп болуп, хоть 24/7 ошол только самостимуляция заниматься этип калган балдар дагы болот. Аларды дагы биз ошо перенаправлять этип, оюн ошол немесин, самостимулятивный поведениясын биз более альтернативный башка способ менен, мисалы сен кечке эле секире берсең, может скакалка, может быть какой-то бир башка немеге нукка бөлүп, бир функциональный нерсеге направлять этсек, может ошол жактан жакшы нерсе чыгып калат деп мындай иштесе болот да, ошол самостимулятивный поведениялар мененчи. И бул туура айтасыз, көп балдарда кездешет ушул самостимуляция. Демек ошону жоготкон аракет кылат экенсиздер. Анан сиздердеги мен билген эң маанилүү эки ушул жасай турган эме, биринчиси бул аботерапия, экинчиси сенсорикада. Ушунун кайсынысы более мындай зарылыраак деген суроо. Кайсынысы көбүрөөк керек? Эгерде бала деген өтө көп самостимулятивный поведениялар аябай көп болсо, сенсордук нарушениялар аябай көп болсо, өзүнүн денесин жакшы сезбесе, өзүнүн денесинин схемасын билбесе, анда ошол бул биринчи очередь сенсорная интеграцияга барып, андан кийин аботерапияны баштаса болот. Потому что бала мындай каерде отуруп эмне кылып атканын, өзүнүн денесин жакшы сезе албаса, аботерапиядагы жанагы элементарный имитация, кайталоо деген навыктар чыкпайт да. Себеби дегенде бала түшүнбөйт, кантип мен колумду управлять этишим керек деп. Хотя басып туруп, бир нерселерди алып
жүрө берет, бирок именно осознанный движенияларды кылганы сложныйраак болот. Ошон үчүн эгер аябай тяжелый ушундай состояние самостью сенсордук нарушениялар аябай сложный болсо, анда биринчи ошол сенсорикадан баштап туруп анан аботерапияга өтсө болот. Бирок бизде көпчүлүк балдар экөөнү тең чогуу алып кетишет, потому что аботерапия как раз ошол түшүнүгүн чыгарат, сүйлөөсүн жакшыртат, диалогго чыгарат, ошол мышление, логика, познавательный процесстерин өнүктүрөт. То есть бул ошо кадимкидей эле ошол баланы сүйлөтүп, кадимкидей бир нормага чыгарганга аракет кылат аботерапия. Демек экөө бул ийне менен жиптейли экен да. Ооба. Экөө тең эле А керек. тиги сенсорика ошо денеси менен, ошо ощущениялары менен иштейт. Рахмат. Анан ата энелердин арасында ушундай бир ушактар көп жүрөт да. Мисалы үчүн ошол жана системдер ич катгандан болот экен деп угуп калам. Анан диета кылса баардыгы жакшы болуп кетет. Нутрициолог менен иштеш керек. Нутрициолог бул мен врач катары айтам. Медицинада жок да. Нутрициолог деген тамак аш менен балким өз алдынча өзүн өзү даярдаган адам да. Ушулар чын эле мындай ушул ушактардын бир эмеси барбы? Негизи туура тамактануу, диета менен тамактануу бул бүт эле адамга жакшы. Ооба, бизге деле, мага деле, сизге деле баардык эле адамдар ошол диета менен тамактанып, туура тамактанса, баарыбыз эле очищение болуп, баарыбыз эле мындай оорубуз азаят. Бул не только бирок ошол аябай таптаза тамактарды жеп, сонун болуп эме кылса, анан аутизмден чыгып кетет деген болбойт, андай эме жок. Возможно, ошол какой-то бир канча процент жардам бериши мүмкүн, потому что эме мен өзүмдүн көзүм менен көргөм. Кээ бир балдарда неме деген болот, непереносимость на глютен, непереносимость лактозы, сахара деп ошол көбүнчө өзгөчө балдар ошо анализ тапшырганда ушундай непереносимость чыгат да, алар көп жеп алса кадимкидей баш айланып, мындай көбүрөөк күлүп, көбүрөөк нары бери чуркап, ушинтип калат. Себеби алардын организми ошол продуктка ушундай реакция кылат экен да. Кээ бир балдарда андай болбойт. Анан биздин ата энелер ошол анализ тапшырып, мындай чукуп билбей эле, тиги диета кармап атыптыр, мен да кармайын деп эле балдарын кыйнап эле бүт нерседен тыя берет. Ооба, тыя берет. Анан кийин балдар кадимкидей тамак издеп, койт мусордон болсун алып жеп алайын, каяктан болсун деп аябай моундай эме болуп калышат. Тескерисинче. Ооба. Кээ бир балдарга чындап жардам берет. Если ал балада анализ тапшыргандан кийин ошол непереносимость чыкса. А кээ бир балдарга анын кереги деле жок. Ошон үчүн муну кадимкидей текшерип, анализ тапшырып, иштеп, андан кийин башташ керек диетаны. Демек, анализ тапшырыш керек. Рахмат сизге. Жакшы болду. Анан мен бир медициналык борборду билем да, оштогу. Ошол жерде баягы эми чынын айтайын, бул медициналык эч кандай мааниси жок да. Темир менен дарылап ушундай кылышат да. Чынын айтканда бул эч кандай даже бул логикага дагы жатпайт да. Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Чынын айтканда акчасы дагы өтө кымбат да. Бул адамга туура келбейт да негизи. Сиз кандай айтат элеңиз ушуга? Мындай абсурдтарды мен көп эле уккам, ошол бир 13 жылдан бери кандай гана түрлөрүн көргөн жокмун. Ата энелерден келип айтып беришет, биз муну кылдык, тигини кылдык, ошол башты тилип ошол кан чыгарышат, ошол арам кандар чыксын деп, аутизмден ошондо айыгат экен деп. Анан холдинг терапия деп мен ошо Казакстанда дагы иштеп жүргөндө аябай көп бир убакта мода болгон. Кучактап баланы ошол 20 мүнөт, 30 мүнөт, 40 мүнөт кучактап отуруш керек экен. Бала кыйкырып өкүрүп нары чыкса дагы болбой кучактап кой бербей. Алардын логикасы боюнча ушинтип кучактап отурсаң, бала акыры көрүп сенин көзүңө карап, сени байкап баштайт, сени сезип баштайт дегендей ой менен. Анан ал дагы кымбат неме терапиялардын бири. Дельфинотерапия, анан ипотерапия дагы мындай толтургандай терапиялар. Бирок возможно ипотерапия мисалы ат менен жүрүп, эми ал эмоционалдык жактан деле балага жардам берет. Эки жакты карайт, атты сезет, какой-то бир эмоционалдык пайдалуу жагы болушу мүмкүн, бирок ал эми андай эмес да, ошону кечке ат менен жүрө берсе эле аутизмден чыгып кетет, жебетет деген эме жок. Кыскасы үмүт жок андай нерселерден. Антибар болуш керек. Туура. Рахмат сизге. Так.
кайсы диагноздорду оңоюраак бир нормага жеткирип коесуздар? Задержка речи деп коет, просто ЗРР деген задержка речевого развития. Алар эми көп болсо жарым жыл, бир жылга артта калат. Ал балдар кичине мындай түртүп койсоң эле, кичине стимул берип койсоң эле өзүнүн нормасына чыгып кетишет. Андан кийин ЗПРР, мисалы, задержка психоречевого развития, анын да түрлөрү болот. Кээ бир балдар ошол кадимкидей мындай ичинен натуральный мотивациясы бар сүйлөшкөнгө ушундай балдарды чыгарыш оңоюраак. Потому что алар сүйлөйүн эле деп атат, бирок бир аз тоскоол болуп атат да. А жанагы рас балдардын бир түрлөрү болот, алар жеңилирээк сүйлөгөндү да билет, түшүнгөндү да билет, түшүнөт, сүйлөйт, бирок мотивация жок сүйлөгөнгөчү. Ошол рас балдардын эң биринчи немеси, симптому бул нарушение коммуникации. Хоть аябай жакшы түшүнүп сүйлөө речи нарушение болбосо дагы, өзү келип сен кандайсың, жакшысыңбы, эмне кылып жүрөсүң, андай мындай деп мындай сүйлөшө албайт. Контакт жок. Ооба, контакт жок, мотивация дагы жок сүйлөгөнгө. Келет кээ бир балдар ошол бир аз нарушениясы бар, бир аз тили жакшы чыкпай атат, жакшы түшүнө албай атат, бирок сүйлөгүсү келип сүйлөшкүсү келет. Ошол балдар менен иштеп, аларды ошо бат эле чыгарып койсо болот. Рахмат. Бул эми мен билгеним сизде биринчи жолу балким Кыргызстанда ушул дүйнөлүк тажрыйбада кенен эле колдонулган ыкмабы азыркы ушул аба терапиябы? Ооба. Жакшы. Балдарды мисалы канча жашта алсаңыздар дагы канча жашка чейин окута аласыздар? Биз ошол 1,5 жаштан баштап, себеби канча эрте баштаса, ошончо эрте результат болот. Откат кетип баштайт да негизи бир жаш, 1,5 жашта откат кетип баштайт. Ошол откат, мисалы 5 жаштагы бала бизге келет, анан 1,5 жаштагы бала келет. 5 жаштагы бала бир жылда жеткен результатты 1,5 жаштагы бала 1 айда жетет. Потому что тиги баланын мээси уже свежий, бат-баттан кабыл алат. Аларды үйрөтүш оңоюраак, потому что откат толуп кете элек, восприимчивость жакшы. 5 жаш, 7 жаштагы балдардыкы уже калыптанып калган, уже алардын опыт сүйлөбөгөн опыту аябай көп. Анан аларды үйрөтүш бир аз кыйыныраак, анан көбүрөөк убакыт кетип калат да. Ошон үчүн айтат элем, чем раньше, тем лучше. Эртерээк алып келсе. Рахмат. Мындай суроо, эми өдөдө айтып өттүм, кезек күткөндөр көп деп. Ошолорго балким кандайдыр бир жардам кыла аласызбы? Кезек күткөндөргө азыр ошол как раз аба терапия курсун ачып атам. Ошол курстан өтүп, курстан үйрөнүп, өздөрүм хотя бы ошол кезек күтүп аткан убакта үйдөн ошол занятия кылып, өзү балдарын бир нерселерди үйрөтүп, хотя бы указательный жест чыгарып, хотя бы кайталаганды үйрөтүп, канчалык мээ көп мындай информация кабыл алып напрягаться эткен сайын ошончолук көбүрөөк мындай результат болот да. Демек, эми мен бул баягы кыжалат болгондун себеби баласынын кезеги келгенче баласы чогулуп калышы мүмкүн да. Демек сиздер ушинтип окутуп жардам бере аласыздар. Анын үчүн сиздерге кайрылыш керек. Анан дагы жакшы нерсе, көбүрөөк ачылып баштады ушул направление. Эми балдар көбөйүп баштаган үчүн центрлер дагы, частный практика кылгандар дагы көбүрөөк. Эми менин оюм боюнча ушу көп ачылганы бул ата-энелер үчүн жакшы. Потому что канча көп выбор болсо, конкуренция көбүрөөк болуп, качество дагы өнүгүшү мүмкүн да. Жанагы бир эле центр, бир эле эме болсо, алар кандай десем, кезек дагы көп күтүшүп калышат, андан кийин качествосы дагы жогураак. Жаңы филиалдарды ачайын деген оюңуз барбы? Жаңы филиалдарды ачкан менен, то есть ачышабыз деп биз менен ачпайсыңарбы деген предложениялар көп, бирок мен коркконум бул качество жоголуп кетет деп ойлойм. Потому что канча көп центр болсо, ошончо көп энергия, физический убакыт кетет да. Анан ага менин азыр пока немем жок. Балким сиз өзүңүз баягы адистерди даярдап алып, анан ачышыңыз мүмкүн экен да. Жакшы. Так. Эми мисалы үчүн узактыгы, мисалы канча убакыт окушу мүмкүн балдар, канча жылга чейин созулушу мүмкүн? Эми аз мисалы аз эле убакыт экен, көп канчагача мисалы окуса? 2 айда мисалы видимый результат көрсө болот. 2-3 айда. Балдар канча убакыт окуш керек деп суроо ошондой болуп атат да. 2 айда.
Анан баягы эле ошол баланын эмесине жараша, оордугуна Өстөрү, жараша бизге ошол 5 жылдан бери деле келип аткан Мм. балдар бар. Биз аларды бир аз ошол тяжелый балдарды самообслуживание, самостоятельные бытовые навыки ошолорго үйрөтөбүз. Если сен сүйлөй албай калсаң, эми жок дегенде өзүңө тамак жасап же, өзүңдүн кийимиңди өзүң жууп, өзүң эшикке чыгып гулять этип, кайра келип кирип, мындай ата энесинен ошончолук жүгүн жеңилдетишибиз керек да. Потому что бала өзү менен өзү болуп калса, это уже большой прогресс. Анан ошол диагнозу бир аз жеңилирээк балдар, алар батыраак эле чыгып сүйлөп кетет. Жакшы. Анан мисалы үчүн сиздер айтасыздар баягы балдарды үйдө да окутуш керек деп. Ата эненин ушул кошумча сабак бериши чын эле жакшыраак жыйынтык береби? Ооба, ооба. Себеби биздин центрде бир 1 саат, 2 саат окуса, ата энеси менен бир 10 саат, 15 саат жүрүп атпайбы? Анан ата энеси билип алса, ошону билип түшүнүп алса, алар үйдөн деле үй шартында деле муну айт, тигини айт, муну кыл деп ошол үй шартында эле окута берет. Ошол көбүрөөк пайда берет. Көбүрөөк ошол үйрөнгөн нерсесин үйдөн кадимкидей көбүрөөк кайталаса, эки жактан процесс аябай жакшы болот. Мен өзүмдүн байкоошум боюнча үйдөн иштеген ата энелердин балдары аябай мындай бат-баттан результат берип, батыраак чыгып, батыраак программаларды жабат. Жыйынтык жакшыраак болот экен да. Демек окутуш керек. Анан ата энелер эми ошол баласын жакшыраак окутуш үчүн ошолорго да жана айткандай курсуңуздан кичине кылсаңыз болобу? Жартылай болсо дагы ошол ата энелерди дагы үйрөтүп. Бул курс ошол аба-терапиянын курсун ошол кадимкидей эле ата энелер өзүлөрү ошол курсту бүтүп алып эле анан кийин үйдөн ошол программа менен ошол үйрөнгөн навыктары менен үйрөтө берсе болот. Анан кийин самый главный ошо онлайн курация деген неме бар, сопровождение ошо. Ата энеси бир жумада бирден туура эле кылып атамбы, прогресси жакшы элеби, бир карап берип кой деп ошол онлайн кураторго жөнөтөт видеолорду, видеодон ал көрүп алып, бул муну мындай кыл, тигиндей кыл деп дагы жаңы программа түзүп, анан дагы бир жумалык задание берет. Ошентип хотя бы ушинтип иштесе дагы көбүрөөк жардам болот, чем 2 жыл 3 жыл жөн эле күтүп отура бергенден көрө. Ооба, туура айтасыз. Эми калган суроолор буга жооптор берилеттир. Сизге ыраазычылык билдирем биринчиден убактыңызды бөлүп ошо эл үчүн келип кеткениңизге. Анан Кудайым буйрса күзүндө бир келсеңиз дагы бир маек кылабыз деген үмүтүм бар. Буга бүгүн берилбей калган суроолор жыйналып калса, балким көрүүчүлөр тараптан ошолордун баарын жыйнап туруп дагы бир ушул сиз менен сүйлөшөбүз. Сизге ыраазычылык билдирем. Рахмат.